Урматтуу окурмандар, биз учурда Жумгал районунун Борбору Чаек айылында турабыз. Сиздер көрүп жаткан менин аркамдагы бул мыйзамсыз аялдама. Буга чейин мыйзамсыз курулган, себеп дегенде аялдама боло турган жер бизнеске айланып кеткен. Ушундай мыйзамсыз курулуштар Чаек айылынын Борборунда 3-4 жерде бар. Алардын кээ бири продукты сатса, кээ бири эт азыктарын сатат жана кийим кече саткан атайын бизнес жайына айланып калган. Мойнан баспай алганбыз. Тротуар деген жок. Машина менен жол талашабыз. Машина вакытта жүрөт, токтотуп. Мону бузуп атканыңар мен үчүн аябай жакшы болуп атат. Мыйзам салынган немелер, бүтүн мына тротуар өзүңүздөр көрүп атат. Учурда аталган аялдамалар убактылуу эмес, аны куруп алгандар атайын фундамент куюп, арыктарды көмүп, жада калса кызыл сызыктан чыгып кеткенин эске албай бизнес кылуу жайларына айлантып алышкан. Түшүндүк, бирок жетишет го дейм. Уят, намыс жана адамгерчилик деген болушу зарыл. Чаек айыл өкмөтү райондун Борбордук көчөсүн көркүнө келтире албай, мыйзамсыз курулуштарды иреттей албай жатса, кээ бир мыйзамсыз курулуш ээлери адатынча салтка айланып калган, киши салмай адаттарын башташкан. Кээ бирлери догурунганды кой, адамдын ар намысына шек келтирип, арыздангандан арызданган. Айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык тазалык мекемесинде шофер болуп иштейм. Ушул айыл өкмөт келгенден бери ушул көчөлөрүбүз кичине иретке келтирилип, мондай азыр мыйзамсыз салынган магазиндер бузулуп, көчөлөр дагы иретке келтирилип атат. Ушул өкмөтүбүзгө рахмат. Жакшы иштеп атат. Мыйзамсыз дагы жумуштар бар, могу жерде дагы остановкалар бар, ошолорду бузуп дагы өкмөткө жакшы могу Жумгал району үчүн таза кармаганга аракет кылып жүрөбүз. Анан эми ушу остановка деп сатылган остановка болбой эле бул базар болуп калды. Бир жак башы кафе, бир жак башы эт дүкөн болуп калды. Бу жака эмне арендага беришет анан өз алып? Арендага беришет ушул жерде. Бир жагы 6000, бир жагы 8000ге. Анан сиздер дагы арыздандыңыздар беле буга чейин кайсы органдарга? Арызданганбыз. Биз почти 10 жыл болуп калды. Могу акыркысы азыр прокуратурада документтери текшерилип ошо эме болуп атат азыр. Бул здание болсо 2018 апрелде бузулсын деп указ чыккан акимдин эмесинен. Муну сессияда ар кандай эмелерден карап эле депутаттар колдун түшү менен эле жаап коюп атат. Чаек айылынын ичинде мындай адам отура албаган, адам пайдалана албаган аялдамалардын саны 10го жакын. Айрымдары кеңсе кылып алса, айрымдары үй кылып, от жакканга чейин шарттарды түзүп жашап алгандары дагы аз эмес. Буга чейинки болуп кеткен, иштеп кеткен жана иштеп атышып тескир кылган ишинен улам кылмыш иши козголуп кеткен дагы айыл өкмөттөрдүн кылган иштеринин айынан ушундай абалга кептелип отурабыз. Акыры биз дагы шаар болушубуз керек да.